Улуу имам Абу Ханифанын көрөгөчтүгү, тайманбастыгы жана кайраттуулугу тууралуу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Бул чыгарылышта биз улуу алым имам Абу Ханифанын өмүр баянында келген айрым окуялар тууралуу баяндадык. Куттуу хадистердин биринде иман келтирген адамдын көрөгөчтүгүнөн абайлагыла, анткени ал Алла Тааланын нуру менен назар салат деп айтылган. Бул хадисте момун мусулман адам илим жана таквалыгы жагынан бийик даражаларга жеткен кезде Алла Таала тарабынан ага кыраакылык, баамчылдык, парасаттуулук, сезгичтик, билгичтик сыяктуу ички туюм жана касиеттер өрөлөнө тургандыгын ишараттайт. Мына ошондой даражага жеткен адам Кудай Тааланын ага өрөлөгөн ошондой ички туюм касиеттери менен назар салып, кандайдыр бир көз карашты айтканда же чечим кабыл алганда көбүн эсе туура, таамай же абдан пайдалуу жыйынтык чыгарып коет. Бардык эле булактарда имам Абу Ханифанын рахимахуллаху таала мына ошондой абдан кыраакы, баамчыл жана көрөгөч болгондугу айтылган. Ал өзүнүн кыраакылыгы менен замандаштарынан бир нечесинен келечекте кандай акыбетке дуушар боло тургандыгын айткан жана өз убакты саатында айтылгандары дал өзүндөй жүзөгө ашкан. Улуу Хамматтын айтканына караганда, имам Абу Ханифанын имам Зуфар, имам Абу Юсуф жана Давуд ат-Таи тууралуу айткандары айткандай туура чыккан. Имам Абу Ханифа Давуд ат-Таинин акыретке, ал эми Абу Юсуфтун бул дүйнө жашоосуна көбүрөөк маани бере тургандыгын айткан. Анын айтканы сыяктуу, Давуд ат-Таи такыбалардын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнөн болуп чыга келген. Ал эми Абу Юсуф болсо Аббасилердин доорунда зор мамлекетке башкы казы болгон. Имам Абу Ханифанын уулу Хамматтын небереси Ибрахим бул айтылгандарды тастыктаган эле. Имам Абу Ханифанын рахимахуллаху таала мындай касиети тууралуу бир топ икаялар айтылып келет. Биз да алардын бир экөөсүн бул жерде келтире кетели. Маалыматтарга караганда, ошол учурда ички аскерлердин башчысы болгон Абул Аббас ат-Туси имам Абу Ханифаны анчейин жактыра бербей, кыртышы сүйбөйт эле. Ыңгайлуу бир учур келе калса эле, аны жок кылууну самап жүргөн. Аны имам Абу Ханифа да баамдап койгон болчу. Ошол кезде Аббасилер сулалесинин халифасы султаны болуп турган Абу Джафар аль-Мансурдун жанына чакыртылып калат. Чакырылган коноктор менен бирге конок сарайга кирсе, эл аябай көп экен. Арасында жанагы Абул Аббас ат-Туси да бар. Абул Аббас ат-Туси өз ичинен мына эми Абу Ханифаны жайлай турган ыңгай жер алды деп кобуранып алат. Адамдар жык-жыйма болгон учурда Абу Ханифанын дал өзүн ымдаган таризде момундардын амири бир адамдын башы кесилишин каалап турат. Бирок анын ким экендигин билбей турабыз. Ошол адамды өлтүрсөк болобу? Сен эмне дейсиң деген суроо узатып калды. Акыбалды жазгырбай баамдаган имам Абу Ханифа андан: "Эй Абул Аббас, момундардын амири акыйкат нерсени буйруйбу же акыйкатка туура келбеген буйрук береби?" деп кайра сурайт. Абул Аббас: "Албетте, акыйкатка төп келгенде гана буйрук кылат да" деп жооп берет. Ошондо имам Абу Ханифа: "Андай болсо, кайсыл жерде болсоң да акыйкатка моюн суна жүргүн. Анан да ал маселени башка бирөөдөн сурап жүрбөгүн" дегенде, ал адам эмне дээрин билбей дендароо болуп калат. Анан имам Абу Ханифа жанындагыларга: "Бирөө мени кайырмакка илгиси келди эле, бирок мен анын тузагын бузуп салдым" дейт. Имам Абу Ханифанын рахимахуллаху таала кошуналарынан бирөөсү дагы бир кошунасынын тоос кушун уурдап кеткен экен. Кушун уурдаткан адам имам Абу Ханифага даттанып келет. Имам Азам ага бул маселени эч кимге айтпай туруусун кеңеш берет. Кийин ошол мааледеги мечитке барып, жамаат топтолгон кезде: "Эй кошунасынын тоос кушун уурдаган адам, тоостун парлары башыңа жабышкан бойдон кантип уялбай мечитке келдиң?" деп үн катат. Бул сөздү уккан ууру өзү да байкабастан колу менен башын сылап ийет. Ошондо имам Абу Ханифа: "Мынакей тоос кушту уурдаган адам" дейт. Кылган уурлугу билинип калган адам тоос кушту ээсине кайтарып берүүгө мажбур болот. Бул икаяда имам Абу Ханифанын абдан көрөгөч, кыраакы экендигин айгинелеп турат.
Имам Абу Ханифаның рахимахуллаху таала шакирти Хасан ибн Зияд минтип айтат. Bir адам өзінің bir топ балу бұйымдарын bir жерге көміп жашырып қойот. Кейін қайсыл жерге көмгөндігін тақыр есте албай қойот. Қанчалық әрекеттенсе де таба албайды. Ақыры имам Абу Ханифаға рахимахуллаху таала келіп бұл мәселені айтат. Ошондо Абу Ханифа ал адамға бұл фиких мәселесі емес. Ошенса да мен саға bir жолу сунуштайын. Дароо барып, таң атканга чейин түнү бою чын дилиңден берилип намаз окугун дейт. Ал киши үйүнө барып, түн кирери менен намаз окуй баштайт. Bir аз өтпөй эле буюм тайымдарын кайсыл жерге көмгөндүгүн эстейт да, абдан сүйүнүп Абу Ханифага кабар бергени барат. Аны уккан Абу Ханифа шайтан налаты сенин дагы да көбүрөөк намаз окушуңду каалабагандыгы үчүн буюм тайымдарың көмүлгөн жерди дароо эстеткен экен. Атаганат десе, сен буюмуңду тапкандыгың үчүн Алла Таалага шүгүр келтирип, таң атканча намаз окуганыңда жакшы болмок эле деп кейит. Маалыматтарга караганда, bir адам имам Абу Ханифага рахмахуллаху таала келип, абдан жаман сөздөрдү айтып, дилин иренжитет. Ал тургай капыр, имансыз деген сөздөрдү айтып жиберет. Имам Абу Ханифа салаваттуулугунан эч жазбай туруп, Алла Таалам сени өзү кечирсин. Ал менин сен айткандай адам эмес экенимди аябай жакшы билет дейт. Язид ибн Кумайттын айтканына караганда, bir жолу Абу Ханифага бирөө келип, Алла Тааладан корккун деди. Абу Ханифа bir саамга унчукпай туруп, bir убакта дене бою солк эте түштү да, Алла Таалам сага жакшылыктарын ыролосун. Ар бир адам дайыма ушул сен айткан сөздөрдү угууга аябай муктаж деп жооп берди. Bir күнү имам Абу Ханифа рахимахуллаху таала менен өзүнүн жолдоштору жана шакирттеринин жанынан бейтаныш bir адам мечиттин алдынан өтүп бараткан. Имам Абу Ханифа бул киши жаш балдарга сабак берген жолоочу экен. Анан да чөнтөгүндө таттуу нерсе бар дейт. Имамдын айткандарына кызыга түшкөн жанындагылар ал адамга барып ким экенин сурашты. Чынында эле ал киши имам Абу Ханифа айткандай болуп чыкты. Андан бетер кызыккан жанындагы адамдар имамдан ал кишинин ким экендигин кантип билип койгондугун сурашканда, ал эки жакка элеңдеп карагандыгынан улам алыстан келген жолоочу экенин, көчөдөн өтүп бараткан жаш балдарга бериле карагандыгынан, мугалим экенин жана кийиминин жеңине чымындар үйүлүп алгандыгынан улам таттуу бир нерсе салып алгандыгын байкадым деп жооп берет. Уламалардын арасында аябай көп айтылып жүргөн бир икая бар. Ошол учурдагы халифа Абу Джафар аль-Мансур ошол кездеги атактуу 4 алымдын бирөөсүн Куфа шаарына казы кылып дайындагысы келет. Ал улуу 4 алым имам Абу Ханифа, Суфьян ас-Саури, Мисар ибн Кидам жана Шарик ибн Абдуллах. Булар ошол кездеги атагы алыска кеткен барандуу алымдардан болушкан. Барын халифанын алдына алып келиш үчүн адам жиберилет. Падышага бара жаткан жолдо Абу Ханифа, мен ар бирибиздин эмнеге дуушар болорубуз тууралуу өзүмдүн болжолдуу оюмду айтайынбы дейт. Алар баары жакшы болот дешти. Анда Абу Ханифа сөзүн минти баштады. Халифанын алдына барган кезде мен бир айласын таап казы болуудан кутулам. Мисарда надандыкындай кылык жоруктары менен кутулуп кетет. Суфьян болсо ал жерге барганча эле качып кетет. Ошентип Шарик гана мажбур казы болууга өз макулдугун берет. Чындап эле имам Абу Ханифа айткандай болуп чыгат. Жолдо келе жатышканда эле Суфьян ас-Саури дааратын жаңылап алуу үчүн жолдун четиндеги бир бактын далдоосуна барат. Аларды күзөтүп бара жаткан аскер берки тарапта күтүп турган. Ошол кезде кокусунан өтүп бара жаткан кайыктагыларга Суфьян мени мууздап өлтүрөм деп душманым мына бул бактын артында жашынып турат. Азыр мага чабуул жасайт, куткарып калгылачы деп өтүндү. Кайыктагылар Суфьянды аяшып, аны кайыгына салып алышат. Дубалдын бери жагында күтүп турган күзөтчү бир канча жолу Суфьян, Суфьян деп кыйкырганы менен эч кандай жооп ала албаган соң бакка арлап кирди. Бактын ичинен Суфьянды таба албай калган аскер алыстан узап бара жаткан кемеге чыгып алган окшойт деп ойлогондун ордуна олуя адамго өз керемети менен суунун аркы өзүнө өтүп кеткен окшойт деп андан күдөрүн үзүп бактан чыгып кетти. Калган үчөөсү халифанын алдына киришти.
Мисар дароо халифа менен кол алышып учурашкандан кийин: "О момундардын амири, кандайсыз? Жашоолор кандай? Күндөрүңүз жакшыбы анан? Ат төөлөрүңүз кандай? Мени казы кылып дайындайсызбы? Казы болуу кандай гана жакшы нерсе" деп аалымга түк жарашпаган сөздөрдү айта баштаганда, халифанын жанындагылардан бирөөсү: "Падышам, бул жиндеме го" деди. Халифа да жанындагы адамдын айткан сөзү туура дегендей дароо Мисарды сыртка чыгарып ийишти. Анан Абу Ханифаны чакыртты. Абу Ханифа халифанын алдына киргенде: "Мен Нуман ибн Сабит ибн Мамлукмун. Ошол эле учурда жибек менен соода кылам. Ошондуктан мен сыяктуу бир соодагердин, болгондо да мамлуктун, мурда кул болгон адамдын уулунун казы болуусуна куфалыктар жактырышпаса керек деген ойдомун" деди. Халифа да айтканың туура деп Абу Ханифаны казы кылып дайындоо оюнан баш тартты. Андан кийин халифанын алдына кирген Шарикти сүйлөттүрбөй туруп эле: "Сенден башка жарамдуу эч ким калган жок" деп дароо Куфанын казысы болуусуна буйрук берди. Ал: "Улуу таксырым, мен өтө эле унутчак адаммын" дегенде, халифа ага: "Ар дайым Лубани Закер, дары чөптөрүнүн бири, чайнап турасың" деп жооп берди. "Улуу таксырым, мен аябай эле күчү жок, алсыз адаммын" деди. Анысына да халифа: "Өкүм берүү үчүн ордуңа олтурардан мурда фалуза, үн азыктарынан жасалган кубаттуу тамак бышыртып жеп турасың" деп жооп берди. Шарик казылык милдеттен качуу үчүн дагы шылтоо издеп, арызданып келип кеткен адамдардын арасынан кимисин айыптуу деп эсептесем, териштирбестен дароо эле өкүм чыгарып коем. Мен бирөөлөрдүн көңүлүнө оор тийген, мээрим ырайымсыз адаммын" деди. Анысына да халифа: "Кааласаң менин уулумду деле айыптуу деп өкүм чыгара бергин. Сенин өкүмүңө эч кийлигишпейт, каршы да келбейт" деп жооп берди. Шарик казылык милдетти албаш үчүн шылтоолоп канчалык айла-амал кылса деле, халифа аны баары бир казы болосуң деп туруп алды. Акырында Шарик айласыз казы болууга мажбур болду. Ошентип имам Абу Ханифанын рахимахуллоху таала айткан сөздөрүнүн баары туура чыкты. Атактуу мутасаввиф Худжвири бул окуядан соң төмөндөгү сөзүн айткан: "Шарик казы болуп дайындалгандан кийин имам Абу Ханифа аны менен болгон байланышын үзүп салган жана аны менен эч сүйлөшкөн эмес. Бул окуядан улам эки өңүттөн имам Абу Ханифанын кемелине келген жетик аалым экендиги байкалып турат. Биринчиси, ошол адамдардын кандай жагдайга дуушар боло тургандыгын айткандарынын баары жазбай туура чыккандыгы. Экинчиси болсо, эл оозуна алынуудан, элдин көзүнө илинүүдөн оолак болгондугу. Ошондой эле ар түрдүү бийлик мансапка көз артпагандыгы. Бул баян улуу имам Абу Ханифа китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Эхро Медиа каналыбызга катталыңыздар.